Мына достор, бүгүнкү Ошто өткөрүлгөн съемка. Кыскача көргөзүп берет. Assalamu alaikum достор. Азыр биз Ош шаарына келгенбиз. Ош шаарында ашкананы съемка кылып аткан учурубузда аябай бизге тоскоолдуктар пайда болду. Биз милиция кызматкерлерин чакырганга аргасыз болдук. Бул жакта камерабыз талкаланган. Андан сырткары биз менен чогуу келген командабызда телефондорунан бери талкаланды. Колундагы саат үзүлүп кеткен. Бул Ош шаарындагы Акбура ашканасы экен. Жаңы мосттун прямо түйүндө жайгашкан. Мындай беспределдерди токтотуш керек. Кыргыз Республикасынын мыйзамында ачык жана так көргөзүлүп берет. Ар бир элге кызмат көргөзө турган жер ачык, айкын болушу керек. Алар кандай иш алып баратат, эмне берип атат, ал ачык болушу керек. Бул Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Биз азыр Өзгөн шаарындабыз. Өзгөн шаарында мени таң калтырчу бир нерсе пайда болду да. Бул жерде карасаңыздар, ашкананын ичинде, суунун ичинде таракандар жүрөт. Жок, кухнянын территориясы болуп атпайбы? Мына тазалыкты көрбөйсүзбү, байке? Мынаны карасаңыз? Жок, мынаны карасаңыз. Ушундай эле жерде мантылар бар. Техникалык коопсуздук деген нерсе барбы силерде? Страшный кадр. Вот мына эттин сакталышы. Мыналар эмне? Продукциялар. Жерде турган. Азыр ал. Байке, мындай да эски бир нерсе барбы бул кухняда? Сиз жаңысыз, мен жумушка жаңы келдим деп атасыз. Продукцияны сурасам, сиз жаңы эле жумушка келдим деп атасыз. Мен түшүнбөй атам да. Мына холодильниктерди карасаңыздар. Бул Өзгөн шаары, дагы бир жолу айтып кетейин. Өзгөн шаарынын базары. Базарындагы кухнялар. Видео без монтаж, без ничего азыр интернетке чыгат. Газ баллон турат, мына бул подвал. Ашканага кириш жолу экен. Эгерде Кудай сактасын, дагы бир жолу айтам, мына жактан өрт чыга турган болсо, базардын павильондору бири-бирисине аябай жакын. Бул жерде толук бир базардын өрттөлүп кетиши да коопу жок эмес.